Бүгүн мен силердин бүт жашооңорду өзгөртүүчү 3 жөнөкөй кеңеш берем. Булар жөн гана сөздөр эмес. Бул чынында иштейт. Эмне үчүн дегенде мен аларды өзүмө колдонуп көрдүм. Мен 20 жашымда бул кеңештерди билсем жакшы болмок. Силер жолдооңор керек болгону 3 эреже бар. Жашоо татаал эмес болуусу керек. Биз өзүбүз өз жашообузду татаалдаштырабыз. Мен силер жөнүндө 5 нерсени болжоп турам. Бул чындыгында ар бир адам умтулган нерселер. Менин оюмча силер ийгиликке жетишкен адам болгуңар келет. Менин оюмча силер бекем жана бактылуу мамиле кургуңар келет. Менин оюмча силер бул дүйнөдө керек адам экениңерди сезгиңер келет. Менин оюмча силер өзүңөргө коркунучсуз келечек каалайсыңар. Менин 5-чи болжолум силер бейишке түшүүнү каалайсыңар деп ойлойм. Мен бүгүн силерге баардык 5 каалооңорду ишке ашырууга болгон жөнөкөй план көрсөтөм. Силерге ийгиликке жетүү үчүн динге болгон ишенимиңерди, өзүңөрдүн жашооңорду курмандыкка чалуунун кереги жок. Мунун баары чогуу иштейт жана жөн гана татаалдаштырбагыла. Мен ар дайым жашоону жеңилдеткенге аракеттенем. Болгону 7 гана түс бар экендигин билесиңерби? Болгону 7 гана. Микеланджело бул 7 түс менен эмнени гана жасагандыгын карагылачы. Болгону 7 гана музыкалык нота жашайт. Бетховен бул 7 нота менен эмнелерди гана кылганын карап көргүлөчү. Болгону 10 гана сан бар. Барни Мейдов бул 10 сан менен эмне кылганын карагылачы. Негизи мен силерге жеткиргим келген нерсе, ал баарын татаалдаштыруу керек эмес. Силердин жашооңордо силерге болгону 3 гана нерсе керек. Эгер силердин жашооңордо бул 3 нерсенин бирөөсү эле жок болсо, жашооңордо өтө чоң боштук болот. Биринчиси, ар бири өз иши менен алек болуусу керек. Ар бирине бирөөнү сүйүү керек. Жана үчүнчүсү, ар бири бир нерсеге ишенүүсү керек. Мен бул өтө маанилүү деп эсептейм жана силер менин каталарымды кетирбөөңөрдү каалайм. Мен болсо көптөгөн акылсыздыктарга баргам. Менин карьерамдагы мени эң өкүндүргөн нерсени айтып берүүмө уруксат бергиле. Бул мен Нотр-Дам университетинде футбол командасынын тренери болгон кезимде болгон. Биз эң төмөндөн баштаганбыз жана эң башына чейин көтөрүлдүк. Биз бир эле принцип менен 12 сезонду катары менен жеңдик. Бизге чейин тарыхта эч ким андай кыла алган эмес. Биз көп убакыттар бою бийиктикте болдук жана бул мени эң өкүндүргөн нерсе. Биз потолокко такалып калдык да, андан ары өспөдүк. Же сен өсөсүң, же артка кетесиң деген жашоонун эрежеси бар. Дарак же өсөт, же куурайт. Никеде да, бизнесте да ошондой. Биз бийиктикте болдук жана ар дайым жеңип олтурдук. Эгер эски нерселер иштеп жатса, өсүп, жаңы нерсени киргизүүнүн эмне кереги бар? Тобок элге баруунун эмне кажети бар? Келгиле ушул эле багытты сактап калалы. Андан кийин өлкөнүн чемпионатында биз 2-чи орунду камсыздадык. Мени баары жинди дешти. Кантип мен мындайга жол бердим? Мен силердин төмөнкү сабактарды алышыңарды каалайт элем. Кайда турганыңар мааниге эмес. Бийиктиктесиңерби же эң төмөндөсүңөрбү? Бирок силер ар дайым өсүп турууңар керек. Мен силерге бүт калган жашооңорду өзгөртө турган 3 жөнөкөй кеңеш бергим келет. Бул жөн гана сөздөр эмес, бул чынында иштейт. Эмне үчүн дегенде, мен буларды өзүмө текшерип көргөнмүн. Мен 20 жашымда бул кеңештерди билсем жакшы болмок. Силер жолдооңор керек болгону 3 гана эреже. Биринчи эреже, совестиңер менен жашагыла жана ар дайым туура жолдо жүргүлө. Ар дайым совестиңер менен жашап, акылсыз азгырыктардан качкыла. Өз командаңдагы жолдошуңдун капчыгын анын шымынын чөнтөгүнөн таап алуу туура эмес. Бул уурулук деп аталат. Уурдабагыла, көсөлөнбөгүлө. Ошондо жашоо жеңил болот. Эч качан жаман мезгил болбойт. Жаман жүрүм-турум гана болот. Туура кылуу үчүн эч качан ыңгайсыз мезгил болбойт. Жөн гана ар убакта туура жолдо болгула. Бардык күч колдонуу туура эмес. Жек көрүү, агрессия да туура эмес. Ал эми жашооңдо позитивдүү маанайга ээ болуу, бул туура. Муну түшүнүү өтө эле оңой го. Мүмкүн бирөө жарымыңарда бул жашоодо баары эле жөнөкөй эмес, аны ак менен карага бөлүү мүмкүн эмес дейсиңер. Бирок чындыгында баары жөнөкөй. А биз баарын татаалдаштырууну жакшы көрөбүз. Туура жүрсөңөр, жашоо да жеңил болот. Жашооңорго канааттангыла, рахаттангыла. Ооба, силерде көйгөйлөр болот, силерде кыйынчылыктар болот, бирок мунун баары нормалдуу көрүнүш. Бул биздин жашоонун ажырагыс бөлүгү. Керек болсо, силер ийгиликке жетсеңер эле көйгөй болбой калбайт. Ал болуп турат. Ал жөнүндө адамдарга айтпагыла. Силердин айланаңардагы 90% адамдарга силердин көйгөйүңөр баары бир экенин билесиңерби? Калган 10% адамдар силерде көйгөй бар экенине кубанычта болушат. Ошондуктан өз энергияңарды көйгөйлөрүңөрдү талкуулаганга кетирүүнүн кажети жок. Жакшысы, жасап жаткан ишиңерден ырахат алууга көңүлүңөрдү топтогула. Эгер силердин маанайыңар жакшы болсо, анда ал силер менен иштеген адамдарга да өтөт.
ар күнү футбол талаасында сейилдеп жүрүп мен өзүмө иштөө үчүн кандай гана сонун күн деп айтам. Мен аны чындап айтам. Эмнеге дегенде, эгер сага жакшы болсо, анда айланаңардагы адамдарга да жакшы. Экинчи эреже, өзүңө бүт жоопкерчиликти алуу менен баарын өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңө жараша жаса. Баары эле белгилүү болушу керек эмес. Баары эле лидер болуусу керек эмес. Өзүңө канчалык комфорттуу болсо, ошончолук болуу менен да ар бир адам эң жакшы болсо болот. Ар бир адам жолу болбоо жана адашууга укугу бар. Бирок өз колунан келгендин баарын жасабай туруп, башкаларды ийгиликсиздиги үчүн сөз кылууга эч кимдин укугу жок. Эгер сен үй бүлө же бизнес курсаң, анда айланаңдагы адамдар үчүн жоопкерчиликтүүсүң. Силер бул адамга карыздарсыңар жана алар үчүн колуңардан келгендин баарын жасоого милдеттүүсүңөр. Бул кыйын эмес. Ар бир күнү кандай гана абалда калбагын, жакшыбы же жаманбы, ар бир жагдай үчүн өзүңөргө толугу менен жоопкерчиликти алгыла. Ошондо жашоо жөнөкөйлөшкөнүн көрөсүңөр. Үчүнчү эреже, адамдарга кайдыгер болбогула, аларга кам көргүлө. Өзүңөрдү алардын алдында мактагандын ордуна сага кантип жардам бере алам деп сурагыла. Адамдарга пайдалуу болууда кыйын эмес, жөн гана төмөндөгүчө ойлонгула. Ар бир сага жолуккан адам жылмаюуга, жакшы сөздөргө жана силердин колдооңорго муктаж. Муну жасап баштаганыңарда адамдар силерге ишеним артат. Жөн гана чын жүрөктөн адамдарга кам көргүлө. Биз келинчегим менен бири-бирибизге ишенгендигибизден ушунча жылдан бери чогуу жашайбыз. Эгер силер совестиңер менен болсоңор жана чын жүрөктөн жардам көрсөтсөңөр, айланаңардагылар силерди сүйөт жана урматтайт. Ошондо силердин жашооңор жеңил болот. Силердин көбүңөр чоң результаттарга жетесиңер. Силер көптөгөн акчаларды иштеп таба аласыңар. Бирок булар ийгиликтеги эң негизгилерден эмес. Мен силерди маанилүү адамдар болосуңар деп үмүттөнөм. Мына ушул маанилүүлүк бул силер башкаларга ийгиликке жетүүсүнө жардам бере алганыңарды түшүндүрөт. Муну өз мүмкүнчүлүктөрүңөргө жараша өмүр бою жасагыла. Сүйүктүү биздин угармандар жана көрөрмандар, каналга катталып пикир калтырууну унутпаңыз. Сиздерди терең урматтап, Пайдалуу китептер каналы.